Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, бардыңар кайрылуу жасап коелу дедим. Чукул кайрылуу, ата-энелер кайрылгандар өтө көп. Өзүбүз да өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт, ошо келечекте бирок кырылып жатат. Кыргызстандын көбү канча процент экенин билбейм, бирок өтө көп, күндөн күнгө көбөйүп баратат. Бул менен мамлекетте күрөшүп атат, бирок күчү жетпейт мамлекеттин өзү эле. Ата-энелер дагы ар бир өзүнүн баласы менен иштешке туура келет. Азыр Казакстанда бул жөнүндө кинолор тартылып атат, аракеттер кылып атат, Маданият министрлиги колдон келген видеолордун баарын тартып атат. МВДда иштеп атат, бирок кыйын болуп атат токтоткон. Бул негизи синтетический наркотик, мефадрон деп коет, меф деп коет, соль деп коет. Кыскасы азыр Кыргызстанда өтө отуруп калгандар көп. Ата-энелер байкуштар ачыкка чыгайын десе туугандарынан да уялат. Балдары кандай болуп кетет? Булар балдар 17-18 жаштагы ушу Бишкекте жүргөн балдары көп. Айылда деле азыр аябай көбөйүп кетиптир. Бул арзан нерсе. Мурун анаша чеге турган болсо, дүң чеге турган болсо, мурунку ата-энелердин балдары арак ичип ата-энесин кыйнай турган болсо, андан дагы страшный нерсе азыр ушу мефадрон деген арзан нерсе турат экен. Ушуну чегип отуруп калып, ушудан чыга албай үй бүлөсүн кыйнап, ата-энесин кыйнап аткандар аябай көп. Ошого ар бир ата-эне азыртадан эме кылыш керек. Себеби бул деген чөйлөгө барат дагы кошулат, ошо менен тууган күнгө отурат, чегет, ошо менен болду, кетти, аяк токтото албайт. Аягы последствиясы эмне болот? Баласы наркоман болот, токтото албайт, аферист болот, бардык нерсесин баарын сатып баштайт, жашоодон максаты жок болуп баштайт, андан кийин калпычы болуп баштайт, үйүндөгү нерселерди сатып урдап баштайт. Кечээ дагы кат келди, уже ата-энеси акча бербесе, ата-энесине кол салып да баштагандар болот. Ар кандай нерсе. Андан кийин булар акча таппагандан закладчик болуп да иштеп баштайт. Бул жөнүндө дагы билсеңиздер, закладчик деген ушу ар кайсы жака бекитип Инстаграмда, интернетте арзан жумуш дейт, Телеграмда. Ошолорду салып иштейм деп да көп милицияга чукулуп аткандар да аябай көп, камалып кетип аткандар да аябай көп. Ошон үчүн туугандар, бул мамлекет эле эмес, мамлекет эле күрөшө албайт. Ар бир ата-эне дагы өздөрү да күрөшүш керек, көрүп атабыз. Буну лечение кылгандан кийин дагы кайдыра отуруп калып аткандарын да көрүп атабыз. Чөйрөдөн алып чыгыш керек, башка жака алып кетиш керек. Кыскасы колдон келген аракеттердин баарын кылыш керек, эртең кеч болуп калат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын канча проценти билбейм, бирок 15-20% жаңылышпайт болуш керек. Ушундай эмесе мени ооруп атат. Бирок көбү буну жашыргандан, көбү мындай ачыкка чыккандан, айта албай кыйналган себебинен, бирок күндөн күнгө өзү эле чекпей, башка чөйрөдүн дагы досторун дагы ошол мефке отургузуп, бүгүнкү күндө акыбал өтө чатак. Буга ушу парламентте да ушул маселени көтөрүп, бири-бириңер менен кырылышып бербей, ушундай маселени көтөрүп, жаштарга бир бөгөт кое турган мыйзамдарды, закондорду, татаал мыйзамдарды чыгарбасаңар, эртең жаштардын баардыгы буга отуруп калып, мындан дагы чоң проблема туулушу мүмкүн. Ушул нерсе менен бир гана мамлекет эмес, ата-энелер дагы сөзсүз балдарыңарды текшерип карап көрүшкүлө.